Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кафирлардың келатканын билип, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям согуштун тактикасын ушунчалык жакшы билген. Ал пайғамбар жөнөкөй пайғамбар эмес дейт. Бардык тармакта бул мугалим болгон пайғамбар эле дейт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау Ухуд тоо, мына сиздер көрүп турган Ухуд тоо. Ал эми бул тоо, мынау эми жылдар, кылымдар өтүп, балким бир канча чөккөн болушу мүмкүн. Мына ошол тоону Жаачандар тоо деп атап коюлду. Жаачандар. Мына ошол тоо. Ушул жерде согуш болуп атат. Мына тараптан, мына могу тарап бул Мадина. Мадина болжолу бир 8-10 километр аралыктагы Мадина. Азыр Мадинанын ичине кирип калды бул жер. Мекке бул жактан кафирлар келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына тарапка артыны тоого таяды. Арттан душман келбейт дегендей. Астынан душмандар келет. Анан ушул жерде мына сиздер көрүп турган мына оң жагыбызда мына ушул жактан согуш болот. Артыбыздан душман келип калбасын деп Жаачандардан 50 сахабаны могу жерге жайгаштырат. Артыбызды эмне кылгыла, коргогула. Эгерде келип кала турган болсо, Жаачандар даяр тургула деп эскертип атат. Эскерткенде дагы эмне дейт? Эгер биз жеңип, утуп, жеңишке жетсек дагы түшпөгүлө. Эгер биз жеңилип, биздин денелерибизди кузгундар жей турган болсо дагы, ошондо дагы жылбагыла деп пайгамбарыбыз эскертет. Кайра эскертет. Түшпөгүлө деп. Көрүңүздөрбү? Мына ошентип башталат. Мына тарапта, мына арт жагыбызда мына кафирлардын 3000 аскери коюлат. 3000 аскери. Пайгамбарыбыз Мадинадан келаткан мезгилде 1000 аскер менен келген. 1000дин 300 кайтып кетет. Алардын башында Убай ибн Салул деген мунафык болот. Ошо мунафыктардын 300 аскери ошол жолдун жарымынан кайтып кетишет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 700 аскер менен калат. Ушул жерге келип жайгашат. Пайгамбарыбыз кайра ушул согуштун эмнелерин жакшылап түшүндүрөт. Ошондо кафирлар эки канат менен кирет. Бир канатында кафирлардын бир аскер башы болсо, экинчи тарабында ким бар эле? Халид ибн Валид деген ошол атчандардын башында Халид ибн Валид жүздөгөн согуштарга катышып, эч жеңилбеген Халид ибн Валид бар эле дейт. Ал мезгилде ислам динин кабыл ала элек болчу. Курма бактын астында, курма бактын ичинде жашырып турган дейт. Карасаңыздар, согуштун тактикасын өтө кыйын билген Халид деген ошол кафирлардын башында турган дейт. Кийин анан исламды кабыл алган бул сахаба. Мына ошентип согуш башталган мезгилде мусулмандар кафирларды акырын айдап ошону неге кууп жөнөйт. Жеңиш биздики болду. Жеңиш биздики мына деп анан могу Жаачандардын ошо тоонун башында эмне кылат, баягы көрүп туруп, артык биз бул жерден жыла берсек болот дегенде сахабалардын башында турган сахаба эмне дейт? Токтогула дейт. Расулулла, Аллахтын элчиси силерге эмне деп айтты? Эгерде биз жеңишке жетсек дагы, эгерде биз утулуп денелерибизди кузгундар жей турган болсо дагы бул жерден жылбагыла дебеди беле деген сөзгө карабастан баягы сахабалар эмне кылып, биз дагы кафирлардын артында калган байлыктарын олжо чогултууга биз да жардам берели деп баягы жерде аркасын чуркап баштайт. Урматтуу бир туугандар, аскерлер могу жерден 50дөй сахабалардын көпчүлүгү баягыда козголгон мезгилде курманын артынын ичинде байкап жаткан Халид ибн Валид, согуштун тактикасын кыйын билген Халид ибн Валид качан козголгондон кийин анан атаканы баштайт. Мол тоонун аркасынан эмне кылат? Айланып туруп анан кийин мусулмандардын аркасынан баштайт. Атака кылып баштайт. Жеңиш мусулмандарга болуп бараткан мезгилде арттан аттардын дүртү үндөрү келе баштайт. Анан мусулмандар шок болот. Эмне болду? Биз жеңип атпайбызбы деген жерден кафирлардын ортосунда калып кетет. Мына ошентип баягы жерде урматтуу бир туугандар 70 сахабаны шейит берет мусулмандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары менен ошол Ухуд тоосуна чыгып анан эмне болот? Өздөрүн куткарып калышат. Мына ошондо урматтуу бир туугандар, мусулмандар бул жерде бир тараптан жеңилиш болгону менен бизге чоң сабак болду бул жерде. Чоң сабак болду. Ошондо урматтуу бир туугандар, бир эле мусулмандар сахабалар согушпастан периштелер да түшкөн бул жерде. Периштелер да пайгамбарыбызга жардам беришкен. Мен ошол жерде сиздерге бир кыскача айтып өтөйүн. Ошентип кафирлар пайгамбарыбызды, сахабаларды кууп, ошол Ухуд тоого жашынгандан кийин анан кайтышат. Толук жеңе алган жок. Анткеде тоого жашынышат. Кайтып кеткенден кийин анан сахабаларга, пайгамбарыбызга периштелер айтат: "О Аллахтын элчиси,
Sizler soğut kiyimingерди, soğuş kiyimingерди çeçtiңерби? Biz perişteler çeçeлекпиз дейт. Дагы бул жакта кафырлар дагы эле эмнелерин кайрап турат. Дагы келатат деген кабар келгенде пайгамбарыбыз ошол жарадар сахабаларын да жыйнап туруп кайрадан эмне кылат? Жолго дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мусулмандардын келатат деген үнүн укканда кафырлар артка кайтып кетишет. Мына ошентип Охот биринчи жеңилиштен артынан дагы жеңишке утушка жеткен дейт. Мына эми ушул жерде биз урматтуу бир туугандар айта турган болсок өтө көп, бул айта турган сөз көп. Бирок сиздерге 1-2 маселеге токтолгубуз келет. Бул окуялар бизге биринчи кыяматка чейин кала турган эмне сабактар бар десе, бул Охот тоосу бизге биринчи итаатты үйрөтөт экен, моюн сунууну үйрөтөт экен. Эгерде башчыбыз башыбызда турган, ошо башыбыз бизге эмнени буйруган болсо, ошо буйрукту кыңк этпестен, эки кылбастан ошо нерсеге моюн сунууну бизге Аллах жана пайгамбары бизге ошону эмне кылат экен, осуят кылат экен. Көрүңүздөр, учурунда важип болуп калат экен моюн сунуш. Эмнеге десе, бул жерде балким жеңилишке учурады, бирок кыяматка чейин бизге чоң сабакты таштап кетти. Көрүңүздөрбү? Экинчиден сабырдуулукту талап кылат экен. Сабырдуу болушубуз керек экен. Кандай болгондо дагы көзүбүзгө бир жеңиш бир утук көрүнүп аткан болсо дагы, урматтуу бир туугандар, кээде айтабыз, мен ушундай ойлодум эле. Жок, сиздин ойлогонуңуз эмес. Бул жерде Аллахтын, пайгамбарынын, сүннөттүн жолу бизге сонун кылып көрсөтүп, ачык айкын не кылып көрсөтүп койду дегенде, биз кыяматка чейин эмне кылалы? Моюн сунуп, кээде эмне кылышыбыз керек? Бир аз сабырдуулук көрсөтүшүбүз керек. Сабыр кылган болсоңуз, артында бир жыргалын көрөсүз дегенде.